жан берели сүйүүгө, чарчоонун жүзүнчөрү, адамдын турмушу, ашуу төр, 30 станция. Булардын ар бири колдон колго өтүп окулуп келаткан сүйүктүү китептер. 30 станцияда ору уштап сүйүү ырларын жазган акын бүгүн 85 ашууну ачты. Адабият KG сайты алгачкы көрсөтүүбүздү кыргыз эл акыны Омор Султановдун чыгармачылыгына сапар тартуу менен баштайбыз. Анда биз менен болуңуздар. Кыргыз эл акыны, жазуучу, киносценарист жана коомдук ишмер Омор Султанов Жетөгүз районунун Тосор айылында 1935 жылы 6 ноябрда туулган. Азыркы кыргыз классик акындарынын бири, 20-кылымдын соңундагы кыргыз поэзиясындагы жаңы агымдын өкүлү. 1959 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, Ала Тоо журналында эмгек жолун баштаган. 1971 жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармасынын экинчи катчысы, СССР жазуучулар союзунун текшерүү комиссиясынын мүчөсү, Алыкул Усмонов атындагы адабий бирикменин жетекчиси болгон. 1980-1986 жылдары кайрадан Кыргыз жазуучулар союзунун катчысы болуп иштеген. Омор Султановдун чыгармалары, макалалары 1953 жылдан баштап жарык көрө баштаган. Биринчи ырлар жыйнагы Тоо күндөрү деген ат менен 1961 жылы жарык көргөн. Омор Султановдун чыгармалары орус, англис, немис, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех жана башка тилдерге которулган. Ал Пушкин, Лермонтов, Бартольд Брехт, Пабло Неруда, Габриэля Мистраль, Маяковский, Хикмет, Кулиев, Гамзатов, Межалайтис жана башка акындардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. 2007 жылы Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп шайланган. 1992 жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны Ардак наамы менен сыйланган. Омор Султановдун кыргыз поэзиясында өзгөчө орду бар, өзгөчө мейкиндиги бар акын. Омор Султановдун эң алгачкы ырлар жыйнагы 1961 жылы Тоо күндөрү деп жарыяланганда, ал эми Тоо гүлдөрү деген экен да. Ошол 60 жылдары орус поэзиясында Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина жана башка акындардын жанакы бөлмөлөрдөн, залдардан аянтка чыгып окуган учур башталганда, Омор Султановдун чыгармачылыгынын башталышы дагы дал ошол мезгилге туура келет. Омор ага дегенде биз эми менин муунум биз Омор агага небере шакиртпиз. Ана мына ушул көрсөтүүнү даярдап аткан жаштар чебере шакирттер да. Анан ушул кыргыз адабиятында аркасынан бир мектеп чыгарган, аркасынан көп шакирттерди өстүргөн. Ошол эле учурда өзүн өзү аябай казып, өзүн өзү аябай изденип, таланттан сырткары өжөрлүк эмгек менен өзүнүн ордун тапкан ушул Омор ага деп эсептей элем. Поэзияда сүйүү саптарына кайрылбаган акын жок. Омор Султанов махабат темасын жогорку чеберчиликте ачып бере алгандыгы менен өзгөчө баага арзыйт. Акындын Сен жөнүндө поэмасы ар бир окурмандын жүрөгүндө орун алып, жадында жадыбалдай сакталуу. Сен жөнүндө баштап бүтпөс поэма, каламыма бердим таап зор бакыт. Сени ойлоп ар бир баскан кадамда, сени менен күн да батып, таң атып. Ушул саптар касиети сөзүмдүн, жазарымда өрүк болуп эзилдим. Сүйүү мени кете жазды ээритип, өзүм оттон ысык сезилдим. Кайдан келип, кайда мени алып барат, түшүп бердим толкунуна сезимдин. Эми ар дайым жүрөгүмдө салтанат, эми ар дайым сенсиң анан өзүммүн. Мага келчү
Майда өкүнүч кайгылар, урундуңар тоскоолдукка урабас. Эми мени кебел талбай калдыңар. Мен чынармын, кылым көктөп куурабас. Чоң акындардын өзүлөрүнүн темалары болот. Мисалы үчүн Блоктун незнакомка жанакы бейтаныш кызга деген бир 500дөн ашык ырлары бар. Дал ошол сыяктуу Омар Султановдун дагы Сен жөнүндө поэма, бул махабат, сүйүү тууралуу ырлары. Андан кийин Чарчоонун 100-чү ыры деген, бул дагы ошол согуш мезгилинде ошол өзүнүн жаш кезиндеги көргөн окуяларды, айылдагы адамдардын турмушун, жалпы эле турмушту укмуштай чагылдырган чыгарма деп айтсак болот да. Бул 1982-жылы чыккан эле. Ошондо Омар Султанов 47 жашта экен. Ошо 47 жашында бир эң мыкты шедеврлерди берген деп эсептейм мен. Сен жөнүндө поэмада ал Айнагүл эмес, Айнаш эмес, Гүлмира эмес, Элмира эмес, Жылдыз эмес, Чолпон эмес, сен. Сен деген бул жалпы ат. Бул чыгыш поэзиясына таандык бир арноонун бир формасы. Конкреттүү бир адамга дын атын айтса, анда ошол бир адамга тиешелүү нерсе сыяктуу, чыгарма сыяктуу сезилип калмага. Сен дегенден кийин бул буга да, тигиге дагы, аркы кишиге дагы көп кыздарга таандык, бардык жалпы кыздарга, жалпы аял затына таандык тема болуп калат экен да. Мен сиздин сүйүү темасындагы ырларыңызды окуган сайын сүйүүнүн азабын чындап тарткан адамдын элеси көз алдыга тартылат да. Сиздин сүйүү ырларыңызды окуган адам качандыр бир кезде болгон улуу сезимдерине кайрадан бир чырмалбай кое албайт да. Анан демек сиздин махабат өтө күчтүү, өтө терең болсо керек. Ошол сиздин махабатыңыздын каарманы ким? Атын айтайынбы же эмне? Өзүңүз билиңиз. Бирок көп миңдеген окурмандар үчүн бул өтө кызык. Ошентип сурайт мен дайыма. Албетте бир нерсеге себеп болбойча болбойт. Жаш кезде сүйүү деген жаштыктын жумушу да. Адам баласы, эркек аял бир бүтүн нерсе. Мен өзүм таң калам. Биз экөөбүз эки сандай барабар. Биз экөөбүз эки суудай бириккен. Ушун адам баласы. Бирок каарманы жокпу? Каарман болот да, болбой эле болчу эле. Сүйүүнүн эки түрү бар. Бирөө азапка салат, бирөө бактылуу кылат деп айткан экен. Сиз сүйүүдөн бакыт таптыңызбы же азапка түштүңүзбү? Азапка түшүп барып, кайра бактылуу болуп ушинтет да. Сүйүүнүн азабы ал бакытка тете болот. Сүйүүнүн азабы. Аны көпчүлүк адамдар биле бербейт. Чоң жүрөк болсо керек, болуш керек го. Кээ бирине өзүм таң калдым. Кантип ушуну жазып салдым экен деп. Демек, сиздин жүрөгүңүздү ээлеген махабаттын ээси бар болгон, анан кийин бар да. Армандуу сүйүү болгон го дейм. Армандуу дагы, арманы жок дагы, баарысы болгон да. Ошол махабаттын каарманы, сиздин махабатыңыздын каарманы ал жөнүндө билеби, билчү эле, анын мамилеси кандай болгон? Мамилеси жакшы болгон болуш керек. Ошон үчүн жанагынча айтылат, мамилеси начар болсо андай болбойт го. Акын эмес адамдар дагы айтат да, омордукундай сүйүү, омордукундай сүйүү жөнүндөгү ырлар жок деп. Мындай кылыш керек го. Жазуучу киши элге тарбия болсун, элге бир кичине таасир болсун деп жазыш керек, жазуучучу. Менде деле болгон болуш керек. Анда пропагандист акын болуп калат да. Агай сиз жүрөгүңүз менен жазгансыз бул ырларды. Ошонун ичинде да, ошо баратканда болот да ошондой ой. Фантазия болбосо да болбойт да. Эмсе мунун баары мени
таза аңтарып чыкмак болду эми. Нурун окшош түндө жанган жылдыздын, сүйүүсүнөн кыздарынын кыргыздын, асыл таштай миң кубулуп көрүнгөн махабаттан бир эстелик тургуздум. Кыргыз жаштар аны көрүп өтүшөт, анда толгон сүйүү көлүн кечишет, элестетип көзгө жыргап жаш алып, кеч күздөгү конушуна көчүшөт. Жаңы муун, жаңы жолдор келишет, сүйүүлөрүн бири-бирине беришет, бири-бирине магнитсиз тартылып, эриндери кызарганча өбүшөт. Экөөбүздөй сүйаларды мас кылып, көркүнө бир чыгып берет жашчылык, аны билбейт өмүр өткөн көпчүлүк, аны билген бул дүйнөдө азчылык. Сен жөнүндө поэманы лирикалык поэма деп коебуз. Адабияттын тиги теориясы боюнча, адабияттануу боюнча эгер жанрга бөлгөндө. Лирикалык поэма дегенде ал поэма чыгарманын сюжети болбойт. Окуя мындай болду, тиңдей болду деген окуя айтылбайт. Бул лирикалык поэма. Мына ошо лирикалык поэма болуп туруп, бир өзгөчөлүгү бул кыргыз поэзиясында поэма жанрынын ичинде мындай чыгарма азырынча жарала элек. Бул формасы боюнча бир жагынан бул ырлардын цикли деп айтсак да болот, бирок таптакыр эле циклга жатпайт. Андан өзгөчөрөөк. Лирикалык поэма деп айталык десек, лирикалык поэмага караганда дагы башка өзгөчөлүгү бар да. Чарчоонун 100-чыгыры эмнеден чарчайт экен деп анан окуп чыксам көрсө, бул киши бала чагын өспүрүм чагында согуштун мезгилинде чоңоюп, бир топ элдин баары тарткан азаптарды бул киши дагы тарткан экен. Анан ошондо жакындардын өлгөнүн угузуу канчалык бир өспүрүм болсо дагы ошондогу ойлорун ушул поэмага берет да. Анан биринчи ыры, чарчоонун экинчи ыры, үчүнчү ыры деп анан дагы ырлары бөлүм болуп темаларга бөлүнүп отурат. Бирок эми катар 100 ырды эмес, бир 30-тан ашык бөлүмдөр менен бул поэма ишке ашат экен. Чарчоонун 100-ыры деген поэтикалык циклыңыз бар эмеспи? Биз студенттик кезде ошол ырды студенттердин баардыгы сизди туурап жазууга аябай аракет кылышчу да. Ошондо мен дайыма эмне үчүн чарчоонун 100-ыры деп атады болду экен деп өзүм сурой бере берчү элем да. Жооп берсеңиз, эмне үчүн чарчоонун 100-ыры деп атагансыз? Жаш эле болчусуз ал кезде. Мен bizde 60-жылдардын акындары деп атпайбы, жаңа шестидесятники деп. От деп эле өдү, Хрущев келгенде кичине жаңы кар эрип калды да, тоң эрип. Анан ошондо кичине баштагандан кийин кайра башталды бурама. Анан эгерде мен коммунист болчумун, анан мен комсомол болчумун. Анан мен ушул бизди чарчаткан жалаң калп. Жалаң эмес, эми калп. Көздү боёгон, бири-бирине тоң мамиле, турмуштук баардык нерсе жалган өңдөнүп турду да мага. Анан эгер ошонун баарысын башкача берсең, анда мени камап салмак. Анда ошондой болчу. Бирдеме таап туруп эле тыгып салат түрмөгө. Анан мен чарчаганын ошондо жакшылап караган киши болсо көрүнөт, билинет. Ошону эптеп жашырыш үчүн ошо кездеги чарчоон бүт эл чарчаганда. Сталиндин идеалдарыбызды, Сталинди жоготту. Ленинди андан дагы баарыбызды жоготуп, анан калгандары эме болуп атпайбы? Анан ошондо ошентип чарчаганды мен берейин десем керек, заманга, бийликке каршы чыгыш болгон. Ушуну сен азыр сурап атпайсыңбы? Şu bizdin sınçılar böyle görüştü.
şunu чыныгы маңызын таба албай коюшту. таба албайт да, эмне үчүн чарча деп суроо коюш керек эле. Жок да менден сураш керек эле да. Эч бирөө сурай албай койду, сурабай койду да. Ал эми агай азыр сизди кандай көрүнүш, кандай адамдар, кандай окуялар чарчатып жүрөт? Чынымды айтайын. Мени ушул эгемендүүлүк алгандан берки турмуштун баары чарчатып атат да. Себеп? Себеби бийликтин башына бизди башкарган эл башына туура эмес кишилер келип, абдан элди бүлүнтүп, жардылантып, элди кугуратып салды да. Ушул 30 жылга жакындап калган мезгилде эгемендүүлүк болгондон кийин, ушундай сонун жерде тургандан кийин биз оңолуп кетишибиз керек эле. Мындай жашоого болбойт эле. Мынтип жашабай, эми карачы, кантип ыраазы болосуң? 2 күндүн биринде түрмөгө түшүп атат чоңдорубуз. Мен бир илгери гезитке жазып турмун. Эл тагдырын өзүмкүндөй ойлоном деп. Эл менин эле, мен багып аткан эле эмедей көрөм да. Анан элим мени ушинтип атса, анан кандайча мен ыраазы болом. Биздин эл баягы мурункудан да караңгы болуп калды. Артка кетти. Канча жыл артка кетти. Ошону ойлоп жаман капа болом мен. Азыркы кыргыз эл акыны Карбалас Бакировдун Омар агага жазылган бир ыры бар эле, мен ошону эмдиги жатка билем. Мүмкүн болсо ошону окуп берейин. Озгондор бар, сыйлык алган жагынан, Омар ага бирок ырдың кабылан, жүрөгүңдү дүгүлдөтүп чырылдап, тирүү чымчык учуп чыгат сабынан. Таразанын ташы менен ченесек, билбейм сизге кайсыл акын теңешет, дал өзүнө кеткен жолду таба албай, адашкандар атактан кууп жөнөшөт. Ала тоонун таланттары жамырап, ала калбай болсун баары лауреат. Поэзия горизонтун, а бирок сиз жылдырып бараткансыз арыраак. Омар Султановдун чыгармачылыгы жөнүндө негизинен көптөгөн адабиятчылар, сынчылар өлүлөрүн, ойлорун айткан. Мен жана жогоруда айтып кеткендей, ошо орус поэзиясындагы аянт поэзиясы башталганда, бул ошол аянт поэзиясына бизден Омар Султанов дагы кошулган деп айтсак болот. Анткени бул ошол учурда баягы Советтер Союзунун учуру болгондуктан биздин акындарды чакырып, анан ошол учурдагы орустун мыкты акындары менен байланышкан, алар менен мындай бир жакшы мамиледе болгондугу жөнүндө, мисалы үчүн Белла Ахмадуллинага коюлган Мүрзөгүл деген ырынан мисал келтирсек болот. Бул Белла Ахмадуллина 2010 жылга болгон. Ошо Белла Ахмадуллина, Ярослав Смеляков, Борис Слуцкий, Юрий Казаков, Булат Акуджава жөнүндө ошол ырларында айтканда, ушундай бир жакшы мамиледе элек. Ошо Белла Ахмадуллина эме болгондогу жанакы мындай ыры бар. Переделкино чыгармачылуу эле, Луконин, Межировтор тирүү эле. Мен алардан жамандагы жаштагы бар максатым ырдын сырын билүү эле. Смеляков ал жердеги аксакал, үнү да жоон, үңүрөйгөн башка чал. Ырлар үчүн Калымага айдалып келген экен, акын мизин ташка чаап. Смеляков Белла менен ырдашат, эми гана сен деп мени ырдатат. Ю Казаков зор жазуучу болуучу, шахтерлорчо сөгүнгөнү жыргатат. Переделкино акындардын мекеси, жыргаланда поэзия кечеси. Ыр окуган Андрей Вознесенский Шамшардай Кремльге тиип канайт чекеси. Бардыгында жакын жашоо курактар, гитарада Акуджава Булат бар. Мен бөксө эмес, аларда анда толтура, кайран достор эми жетпес ыраакта. Ушунун өзү эле Омар Султановдун
ошол учурдагы Советтер Союзунун учурундағы залкар акындар менен тең тайлашып, ошолор менен бирге окуп, ошолор жеткен бийиктикке жеткенинен айгын элейт мына бул ырлардын өзү. Залкар триу классик акын агабыз Омор Султанов быйыл 85 жашка чыгып отурат. Эң аввало биз ушул Омар аганы өзүмдүн атыман, Кыргыз Улуттук Жазуулар Союзунун президиумунун атынан, башкармалыгынын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Кудай Таала Омар агага узун өмүр берсин, чын ден соолук берсин. Чыгармачылыгын колунан калем түшүрбөй, арабызда аман болсун. Ага жүзден да ашар балким, ага кайраттуу, күчтүү адам, ошол кайратынан жазбай, ошол элинин деми менен, Ала тоонун деми абасы менен, Ысык көлдүн шаңы менен аккуларды ырдап, дагы чыгармалар жаратып, кыргыздын сыймыгы болуп жүрө берсин. Buyrulmaz görülgöge ayıp güne, gün gana ömür yolu al bir eski. Sağımı yoluk sakin mendey biri, balbasa menden jakşı, menden estü. Eğer naçar akın bolsa, göketip, mokotup, мен эле мындай деп айтмакта, карачы эми бул ушул бийиктикте, ушу сага жолукса дагы менден жакшы, менден эстүү, сени бир мейкиндикке көтөргөн, сага бир жакшылык тартуулаган бир жигитке жолуксаң экен деген эң сонун ойлорун айтып отурат да. Эгерде жер шарында жашаган ар бир адамда ушундай ойлор болуп турса, биздин жер шары оңолуп, жакшылыктар болмок да. Омор Султановдун ушундай жакшылыктарга чакырган ырлары толтура.